Salam dostlar. Bugün men sizlerge 7. klassın algebra kursunda okup үйрөнүүгө арналган дагы bir теманы үйрөтмөкчүмүn. Биздин бүгүнкү сабактын темасы сандар менен болгон амалдардын касиеттери. Анда эмесе алгач кандай касиеттери бар экенин силердин эсиңерге салып өтөйүн. Балдар, бул касиеттер силерге жаңылык эмес. Силер бул касиеттер менен мурда дагы таанышкан болчусуңар. Мисалы үчүн мына биринчиси орун алмаштыруу касиети. Ал эми бул экинчиси топтоштуруу касиети. Ал эми бул үчүнчүсү бөлүштүрүү касиети. Балдар, бирок бөлүштүрүү касиети эки бөлүккө бөлүнгөн. Кошууга карата бөлүштүрүүсү бар, анан кемитүүгө карата бөлүштүрүүсү бар. Көрдүңөрбү? Мен алга силерге касиеттерди кайталап өттүм. Эми келгиле ошолорду пайдаланып мен көнүгүү аткарып көрөйүн. Мынакей силерде сандуу туюнтманы көрүп турасыңар. Бул туюнтманы катары менен дагы кемитип, кошуп аткарсаңар болот. А бирок мен бүгүнкү силерге үйрөтүп аткан амалдардын касиеттерин пайдаланып аткаруу ыңгайлуураак болот. Анда эмесе келгиле, кайсы кошулуучулардын ордун алмаштырсак ыңгайлуу болот экен ойлонуп көрөлүчү. Ооба балдар, бөлүмдөр бирдей болгондорду, мынакей бирдей бөлүмгө ээ болгон кошулуучуларды бир топтоо, анда топтошучу бул жерде кошуунун орун алмаштыруу касиетин пайдаланабыз. Мына эки кошулуучунун ордун алмаштыралык. Анда мен жазып алайын. Демек, алгач 3,6-дан 5-тин өзүн жазайын. Андан кийин экинчи, үчүнчү кошулуучунун ордун алмаштырып алайын. Плюс 2,6-дан 1-ди жазам. Андан кийин минус 3,5-тен 1-ди жазайын. Минус 4,5-тен 4-тү жазайын. Эми балдар, келгиле ОЗ2-да эсептейлик. Биринчи турган экөөнү кошкон учурда бөлүмдөр бирдей болуп атат. Демек, 3-кө 2 бүтүндү кошсоңор 5 бүтүн, 6-дан 5-ке 6-дан 1-ди кошсоңор 6-дан 6 болуп калат. Демек, 3 бүтүнгө 2-ни кошкондо 5 бүтүн 6-дан 6 дегенди мен жазып коеюн. Азыр дагы бир теорияны кайталап өтөм. Минус 3 бүтүн 5-тен 1-ге минус 4 бүтүн 5-тен 4-тү кошкон атат. Экөө тең терс сандар. Бүтүнүнө бүтүнүн кошсом 7 бүтүн 5-тен 5, демек минус 7 бүтүн 5-тен 5. Балдар, ушул жерде мен жообун дароо жазайын деп турам. Анткени 6-дан 6 деген 1 бүтүнгө барабар. 1 бүтүнгө 5 бүтүндү кошсоңор, мына силерге көрүнүп тургандай булутта 6 бүтүн пайда болду. Бул жерде 5-тен 5 деген 1 бүтүнгө барабар, 7-ге 1 бүтүндү кошсоңор бул жерде 8 деген пайда болду. Демек, 6-дан 8-ти кемитсеңер минус 2. Мынакей минус 2 деген сандуу туюнтманын мааниси. Көрдүңөрбү? Мен ар бирин өзүнчө кошпостон орун алмаштыруу касиетин пайдалануу менен ыңгайлуураак эсептегенге туура келди. Келгиле эми дагы бир мисал карап көрөлүк. Карагылачы. Бул жерде көбөйтүндүнү табыш керек болуп жатат. Бул жерде силер баамдадыңарбы? Ойлонуп көргүлөчү. Ооба балдар. Бул жерде көбөйтүүчүлөрдүн ордун алмаштыруу ыңгайлуураак болот. Демек 4 менен минус 8,7-nin ордун алмаштырып койсоңор, анда 4 менен 25-ти көбөйтүүгө туура келет. Демек анда 25 көбөйтүү 4 көбөйтүлгөн минус 8,7 болуп калат. Силер өзүңөр көрүп тургандай, 25 менен 4-тү көбөйтсөк канчага барабар болот? Ооба, 100-кө барабар. Муну ОЗ2 эле жазасыңар. 100-дү 8,7 минус 8,7-ге көбөйтсөңөр, сан 100 эсе чоңоет. Башкача айтканда үтүр 2 орунга жылат. Демек, жообу минус 807. Мына балдар, мен биринчисинде кошуунун орун алмаштыруу касиетин пайдаландым, экинчисинде көбөйтүүнүн орун алмаштыруу касиетин пайдаландым. Бирок ушул жерден билесиңерби, мен бир нерсени айткым келип атат. 25-ти 4-кө көбөйткөндө 100 болоорун мен ОЗ2 жаздым. Ушул сыяктуу тез эсептөөгө ыңгайлуу болгон учурлар бар. Анда мен кийинки кадрда ошол тууралуу силерге айтып өтөйүнчү. Балдар, азыр карагылачы, мен доскага бир нече сандуу туюнтмаларды жазып койдум. Ушул туюнтмаларды силер көпкө ойлонбостон дароо эле жообун жазууга мүмкүнчүлүгүңөр бар. Ал үчүн келгиле тез эсептөөнүн ыкмалары катары ушуну да эсибизге сактап калалык. Мынакей 2-ни 50-гө көбөйтөбүз. 2-ни 50-гө көбөйтсө, 50 сомдон 2 50 сомар болсо 100 сом чыгарын билесиңер. Демек, 2-ни 50-гө көбөйтсө 100 чыгат. 4-тү 25-ке көбөйтсө да 100 чыгат. Буларды эсептебестен дароо жазып үйрөнөбүз. 5-ти 20-га көбөйтсө да 100 чыгат.
Ал эми 125'ti 8'ge көбөйтсө 1000 чыгарын эсиңерден чыгарбагыла. Эми силерде суроо пайда болушу мүмкүн. Ойлонуп көрөлүчү. 25'ti 4'gө эмес, 2,5'ti 4'gө көбөйткөн атам. Башкача айтканда 10 эсе кичирейтип койдум. Анда 25'ti 4'gө көбөйткөндө силерде 100 чыкса, 2,5'ti 4'gө көбөйтсө 10 эсе азаят, 10 чыгат. 0,2'ni 50'gө көбөйтсө канча чыгат? Ооба, 2'ni 50'gө көбөйтсө 100 чыккан. А 0,2'ni 50'gө көбөйтсө 10 эсе кичирейди, 10 чыкты. 0,5'ti 20'ga көбөйтсөк ушундай эле 10 чыгат. Анткени 50'ni 5'ti 20'ga көбөйткөндө 100 чыгып аткан. Азыр 0,5'ti көбөйткөндө 10 эсе кичирейди. А 1,25'ti 8'ge көбөйтсөк канча чыгат? Ооба балдар, 125'ti 8'ge көбөйтсөм 1000 чыккан. Азыр 1,25. Демек 100 эсе кичирейди. Мында дагы 10 чыгат. Мен бул туюнтмалардын маанилерин силерге жөн көрсөткөн жокмун. Ушул көбөйтүүнүн эң кыска ыңгайлуу жолу менен чыгарууну эсиңерге сактагыла. Муну силер математикадан башка дагы предметтерде колдоносуңар. Балдар, эми сандар менен болгон амалдарды касиетин пайдаланууга карата дагы бир эки көнүгүүнү көрсөтөйүн деп турамын. Ал үчүн мен бул эки көнүгүүдө тең көбөйтүүнүн кошууга карата жана кемитүүгө карата бөлүштүрүү касиеттерин колдонмокчумун. Анда эмесе келгиле биринчи тапшырманы карап көрөйүн. Бул жерде силер көрүп тургандай аралаш сан турат. Аралаш санды мен сумма түрүндө жазып алсам болот. 6 + 7'den 1 көбөйтүлгөн 5 деп. Эми балдар, мынакей сумманы санга көбөйтүүдө көбөйтүүнүн кошууга карата бөлүштүрүү касиетин пайдаланабыз. Анда формулага көңүл бургулачы. Мынакей кошууга карата көбөйтүүнүн бөлүштүрүү касиетинин формуласын көрүп турасыңар. Анда ушуну пайдалана турган болсок, мен 5'ti 6'ga көбөйтүп жазып коем 30. 7'den 1'di 5'ge көбөйтсөм 5 алымына көбөйтүлүп калат. Эсиңерде бар да, 7'den 5 келип чыгат. Демек бул сумманы мен аралаш сан түрүндө жазып коеюн. 30,7'den 5. Балдар, мындан ары кээде ушунун баарын толук жазып отуруунун ордуна карагылачы. Аралаш санды натуралдык санга көбөйткөн атсам, мен муну бүтүнүнө көбөйтөм, анан алымына эле көбөйтүп жазып койсом дагы болот. Мына 6 менен 5'ti көбөйтүп койсом 30 чыкты, 5 менен 1'ti көбөйтүп койсом 7'den 5 чыкты. Көрдүңөрбү? Ушинтип деле жазып койсоңор болот. Эми келгиле экинчи тапшырманы көрөлү. Экинчи тапшырмада бул туюнтманын маанисин табыш үчүн алгач биз мектепте кашаанын ичин аткарабыз, андан кийин анан көбөйтүүнү аткарабыз. Ушундайбы? А мен болсо силерге азыр мына көбөйтүүнүн кемитүүгө карата бөлүштүрүү касиетин пайдаланайын деп жатам. Ал үчүн мен 27'ni 9'dan 5'ge көбөйтөм. 27'ni 9'dan 5'ge көбөйтсөм, карагылачы, 27 менен 9 кыскарып кетет. Демек муну жазып алайын. 27 көбөйтүү 9'dan 5 минус 27 көбөйтүү 3'төн 1 деп жазам. Демек силер баамдагандай кемитүүгө карата бөлүштүрүү касиетинин мына оң жагын пайдаландым. 27'ni ар бирине көбөйтүп чыктым. Эми силер көрүп тургандай 27 менен 9 кыскарып кетет 3, 3 жерде 5, 15. Минус 27 менен 3 кыскарып кетет 9, 9'ду 1'ge көбөйтсөңөр 9, 15'ten 9'du алсаңар 6. Мынакей балдар, мен азыркы эки тапшырмада сандар менен болгон амалдардын кемитүүгө карата бөлүштүрүү касиетин, анан кошууга карата бөлүштүрүү касиетин пайдаландым. Көрдүңөрбү? Бул касиеттерди пайдалануу менен биз амалдарды аткарууда ыңгайлуу экендигин дагы бир жолу көрдүк. Балдар, сандар менен болгон амалдардын касиеттерин пайдаланууга дагы эки башка түрдөгү бир көнүгүүлөрдү карап көрөлүчү. Мынакей биринчисин карап көрөбүз. Биринчисин карап көргөндө бул туюнтманын маанисин табыш үчүн кайсы касиетин пайдалануу ыңгайлуу деп ойлойсуңар? Ооба балдар, биз амалдардын касиеттеринин ичинен кошууга карата көбөйтүүнүн бөлүштүрүү касиетин пайдаланганыбыз ыңгайлуу. Мына формулага көңүл бургулачы. Бул формуланын бизде оң жагы турат. А биз болсо сол жагындай кылып жазып алсак болот. Башкача айтканда 7,3 деген көбөйтүүчү эки кошулуучуда тең бар экен.
Келгиле, анда ошону кашаанын сыртына чыгаралык. Мынакей 7,3 мында да турат, 7,3 мында да турат. 7,3'tü анда бул касиетти пайдаланып кашаанын сыртына жалпы көбөйтүүчү кылып жазып коеюн. Анда эмне калып калды? Ооба, 7,18 калды. Плюс эмне калды бул жерде? 2 кайсы санды? 2,82. Анда эмесе кашаанын ичин ооз экиштейличи кана. Канчага барабар? 7,18'ge 2,82'ni koşsak 10'ga barabар. Gördüңөрбү? 7,3'tü 10'ga көбөйтсөк, ütür bir orunga 10 жакка ачылат. Демек, бул туйутманын маанisi 73'gө барабар экен. Мен бул жерде амалдардын касиеттеринин ичинен кошууга карата бөлүштүрүү касиетинин оң тарабы турса, сол тарабындай жазып алып чыгардым. Эми кийинкини карайбыз. Кийинки тапшырма силердин окуу китебиңерде да бар, ушул сыяктуу. Бул мындай деп атат. Берилген туйунтманын маанисинин 5ке бөлүнөрүн далилдегиле. Албетте, силер дептерге жазганда далилдөө деп баштагыла. Далилдөө деп жазып туруп, мынакей карагыла. Далилдөө деп жазып, ана бул туйунтманы жазып алышыңар керек. Демек 24 көбөйтүү 17 плюс 17 көбөйтүү 6. Бул жерде дагы сандар менен болгон амалдардан кошууга карата бөлүштүрүү касиетин көрүп турасыңар. Мынакей 17 2 кошулуучу да тең бар экен. Келгиле 17'ni кашаанын сыртына чыгарып коелук. Анда кашаанын ичинде эмне калат? 24 плюс 6. Анда 17'nin өзүн жазалы дагы көбөйтүү 30 чыкты. Балдар, бул көбөйтүндү 5ке бөлүнөрүн силер байкадыңарбы? Ооба, эгерде көбөйтүүчүлөрдүн бири 5ке бөлүнсө, анда көбөйтүндү 5ке бөлүнөт. Демек, бизге берилген талап кылынган шарт далилденди. Балдар, мен бүгүн сабакта силерге сандар менен болгон амалдардын касиеттеринин ичинен эмнелерди кайталап өттүм? Ооба, орун алмаштыруу касиетин, топтоштуруу касиетин жана бөлүштүрүү касиетин пайдаландым. Билесиңерби, ушул сандар менен болгон амалдардын касиетинде 2 учур бар. Кошууга карата орун алмаштыруу, көбөйтүүгө карата орун алмаштыруу, топтоштурууда дагы кошуунун топтоштуруу касиети, көбөйтүүнүн топтоштуруу касиети, бөлүштүрүү касиети 2ге бөлүндү. Кошууга карата бөлүштүрүү, кемитүүгө карата бөлүштүрүү. Мен силерге ушул маалыматтарды берүү менен ишенемин. Окуу китебиндеги калган материалдарды өз алдыңарча чыгарып болушуңар керек. Анда кайрадан жолугушканча коштошолу, саламатта калгыла.